Кытайда тоодо көчкү жүрүп 5 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматтарга ылайык адам өмүрүн алган кырсык Шэньси провинциясында кече 18-июнда орун алган. Тоо боорунда казуу иштерин жүргүзүп жаткан кызматкерлерди тоодо жүргөн көчкү басып калган. Алгач көчкүнүн алдынан 3 адам чыгарылган. Аларга медициналык жардам көрсөтүлгөнү менен оор жаракаттарынан улам каза болуп калышкан. Кийин көчкүнүн алдынан 2 кызматкердин жансыз денеси табылган. Учурда кырсык эмне себептен болгондугу аныкталып, полиция кызматкерлери тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Индиянын түндүк чыгышындагы Бихар штатынын аймагында энцефалит илдетинен каза болгон балдардын саны 128ге жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Буга чейин аталган оорудан 110 бала каза болгондугу айтылган болчу. Маалыматтарга караганда, учурда дагы 450 бала ооруканада дарыланып жатат. Энцефалит илдетинин келип чыгуусунун негизги себеби катары күндүн катуу ысышы жана ашыкчан ымдуулук деп айтылууда. Кошумчалай кетсек, энцефалит мээнин сезгенүүсүнөн пайда болгон илдет. Эске салсак, Бихар штатында бир нече жумадан бери абанын температурасы 40 градустан түшпөй келет. Ысык аптаптын айынан 70тен ашык чоң киши каза болгон. Индиянын борбору Нью-Делиде 17-июнь күнү абанын температурасы 50,8 градуска чейин көтөрүлүп, Индия тарыхындагы эң жогорку температураны көрсөткөн. Синоптиктердин айтымында, мындай жогорку температура дагы бир канча убакытка созулушу мүмкүн. Канадада баскетбол клубунун жеңишинин урматына чогулган миңдеген күйөрмандарга ок атуулар болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматтарга ылайык, баскетбол клубунун жеңиши менен куттуктап жана аларды тосуп алууга арналган жүрүшкө 2 миллионго жакын адамдын катышуусу күтүлгөн. Жүрүшкө Канаданын премьер-министри да катышкан. Чогулган күйөрмандар тарапка белгисиз адамдар тарабынан ок атуулар башталганда, алар ар кайсы тарапка качып, башаламандык орун алган. Натыйжада 4 адам октон жаракат алып, дагы бир нече адам тебеленди да калган. Учурда кылмышка шектүү катары 3 адам полиция тарабынан кармалды деп айтылат маалыматта. Бүгүн 19-июнда Жапон бийлиги тарабынан балдарды тарбиялоодо физикалык күч колдонууга тыюу салуу боюнча жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматтарга ылайык, Жапон кызы ата-энесинин катаал тарбиясы боюнча тиешелүү тараптарга даттанып, аны текшерүүгө барган учурда үйүнөн жансыз денеси табылган. Мындан улам аталган мыйзамды кабыл алышкан. Жапон бийлиги муну менен эле чектелип калбай, балдарды моралдык жактан басмырлоого байланыштуу башка да жаңы мыйзамдарды кабыл алышаарын айтат. Андан тышкары, балдар укуктары боюнча иш алып барган социалдык коргоо кызматтарында өспүрүмдөрдүн ата-энеси менен иштешүү бөлүмдөрү ачылат. Белгилей кетсек, жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча балдарга күч колдонуп тарбиялоого тыюу салынган. Бирок күч колдонгон ата-энелерге жаза берүү жагы каралган эмес. Бул жарлык 2020 жылдын 1 апрелинен тартып күчүнө кирет.